Дүйнө чемпиону Аргентинаны тоскон 100 миңдеген адам Марокко байгесин жакырларга которот. Зеленский Байденге жолугуу үчүн АКШга учуп кетти. Британияда 100 миңдеген медайым иш таштап, айлыкты көтөрүүнү талап кылды. Путин Минскке эмнеге барды? Абактагылардын адвокаттары президентке кайрылып, бийликке талап койду. Орусия басып алган Мариупольда кыргыздар куруп атабы? Отунбаева Бириккен Улуттар уюмунда Талибан менен сүйлөшүүнү улантуу керектигин айтты. Өзбекстан өкмөтү 2 эсе кыскарат. Ушул жана башка апта ичиндеги дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы кабарларды мен Нурайдай Жикшанова айтып берем. Саламатсызбы? Декабрда Катардагы дүйнө чемпиондугун жеңген Аргентина курама командасы мекенине кайтып келди. Бул күнү бүткүл өлкөдө дем алыш күнү деп жарыяланып, спортчулардын миңдеген көрөрмандары жалпы эл Буэнос-Айрес аэропортунда аларды кызуу сүрөөн менен тосуп алды. Борбор калаада парад уюштурулду. Финалда жеңилүү ызасын тарткан Франция командасын оюндан кийин Франция президенти Эммануэль Макрон кийим алмаштыруучу жайга кирип, татыктуу оюн көрсөтүшкөнүн айтып куттуктады. Мекенинде аларды да шам шөкөт менен тосуп алышты. Ал эми дүйнө чемпиондугунда 4-орунду ээлеген Марокко курама командасынын оюнчулары байгеге алган 25 миллион долларын жакыр жашаган мекендештерине жардам берүүгө жумшайт. Марокколук команда коло медалдан куру калса да, мекенинде аларды салтанаттуу тосуп алышты. Кызыгы Марокко Африкадан дүйнө чемпионатынын жарым финалына чыккан биринчи команда болуп калды. Аргентина тарыхында 3-жолу футбол боюнча дүйнө чемпиону болду. 21 декабрда Украинанын президенти Владимир Зеленский Вашингтонго учуп кетти. Маалыматта Зеленский АКШ конгрессинде сөз сүйлөп, президент Джо Байден менен жолугаары айтылат. Бул Зеленскийдин согуш башталгандан берки чет өлкөгө биринчи чыгышы. Жолугушууда Байден Украинага кошумча 1 миллиард 800 миллион долларлык жардамды жарыяларын, аскердик жардамдын алкагында Патриот зениттик ракеталык комплексинин батареясын берерин CNN агенттиги америкалык расмий өкүлгө шилтеме берүү менен жазды. Зеленский сапарын Украинанын кыштын кыраан шилдесинде энергетика жана суу менен камсыздоого кайталанган чабуулдардын фонунда Украинанын туруктуулугун жана коргонуусун бекемдөөгө багытталганын айтты. Орусия Украинага болгон ракеталык чабуулдарын улантууда. Буга чейин Орусия 19 декабрга караган түнү камикадзе дрондору менен Киевке кайрадан чабуул жасаган. Орусия ирандык камикадзелерди колдонуп жатканын четке кагууда. Ал арада АКШ Бириккен Улуттар уюмунун жетекчилигин Орусияга Иран дрондорунун жеткирилиши боюнча иликтөө жүргүзүүнү уюштура албаганын айтып, нааразы болууда. Мындай билдирүүнү 19 декабрда АКШнын Бириккен Улуттар уюмундагы элчисинин орун басары Роберт Вуд жасады. Британияда медайымдар өкмөт айлыкты көтөрбөсө дагы иш таштайбыз деп шарт койду. Антисеңер бейтаптардын саламаттыгына коркунуч жаралат деп бийлик эскертүү берди. 20 декабрда Лондондогу Сент-Томас ооруканасынын жанында Медайымдар союзу акцияга чыгып, бийлик эмгек акы боюнча чара көрбөсө, январь айында дагы жапырт иш таштоо болоорун эскертишти. Мындай акция 2-чи жолу өттү. Алгач 15 декабрда Англияда, Уэльсте жана Түндүк Ирландияда саат 8-ден кечки 8-ге чейин медайымдар ишти жапырт токтотушкан. 100 миңге чукул медайымдын иш таштап, шарт коюшуна жашоонун кымбатташы, инфляция себеп. Алар акыркы 10 жылдагы эмгек акыларынан кармалып калган 20% маянаны да сурап жатышат. Андан тышкары профсоюз айлыкты 5%га жогорулатууга чакырды. Өкмөт болсо медайымдарга орточо 4%га көтөрүүнү сунуштады. Ал эми премьер-министр Риши Сунак медайымдар өтө көп талап коюп жатышканын айтты. 19 декабрда Минск шаарында Орусиянын президенти Владимир Путин Беларусь президенти Александр Лукашенко менен жолукту. Путин акыркы жолу Беларусьта 2019 жылы болгон. Андан бери Путинге Лукашенко гана келген. Ушул жылдын эсебинен эле ал Орусияга 7 жолу барган. Мамлекет башчылардын 2,5 саатка созулган маалымат жыйынында негизинен Орусиянын Беларусту ар тараптан колдоосу, газ тармагында, атомдук энергия жаатында, транспорт,
жүк ташуу жана космос индустриясы тууралуу сөз болгону айтылды. Ошондой эле Орусия менен Беларусь тынымсыз аскердик машыгууларды өткөрүүнү улантат жана жаңы аскердик техниканы иштеп чыгарары кабарланды. Жыйында Орус-Украин согушу тууралуу суроолор берилген жок. Орусия Украинага кол салгандан кийин Беларусь өз аймагына орус аскерлерин киргизген. Алар машыгууларды өткөрүп жатканы айтылганы менен, бул жагдай согушта Украинага карата кооптуу кырдаалды жаратат. Украин бийлиги орус аскерлери Беларустун аймагын колдонуп, Украинага кол салганын айтышууда. Андан сырткары Беларустун полигондорунда мобилизацияга тартылгандар окутуулардан өтүп жатканы, анда оор аскери техникада жайгашканы айтылып келет. Лукашенко Путинге жан тарткан саналуу лидерлердин бири. Эксперттер Путин Лукашенкога бийлигин сактап калууга жардам бергендиктен карыздар, анын башка аргасы жок деп эсептешет. 21 декабрда Кемпирабад ишине байланыштуу кармалып, абакта ачкачылык жарыялагандардын адвокаттары президент Садыр Жапаровго кайрылып, бийликке бир нече талаптарды коюшту. Ошондой эле алар Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент боюнча комитетинин төрайымы Чолпон Султанбековага кайрылуу жолдоп, ишти тергеп жаткан тергөөчүлөрдүн аракеттерине юридикалык баа берүүнү өтүндү. Кайрылууну юрист Асыл Айтпаева Facebook'тагы баракчасына жарыялады. Анда жактоочулардын тобу Кемпирабад иши боюнча кармоолор жана камоолор одоно мыйзам бузуулар менен коштолгонун белгилешкен. Ал эми 12 жактоочудан турган топ маалымат жыйынын өткөрүп, өлкөнүн конституциясына ылайык президент адамдын жана жарандын укугунун гаранты экенин эске салып, буга чейин президенттин абактагылар боюнча берген маеги жана анын айткандарын сынга алды. Алар кайрылуу сөзсүз президентке жетерин белгилешти. Жактоочу Канат Хасанов Садыр Жапаровдун аталган иш боюнча өзүнүн сөздөрүндө юридикалык баа бербөөсүн айтты. Требуем у генерального прокурора Курманкула Зулушева, чтобы он взял на полный контроль ход следствия данного уголовного дела. И все-таки наконец-то он увидел, что в этом уголовном деле по 26 активистам нет состава преступления. Также мы требуем у председателя Верховного суда Базарбекова Замира Курамаевича, чтобы он в срочном порядке вызвал своих судей из Института следственных судей и потребовал прекратить быть нотариатом следователей и помнить, что они представляют интересы, они являются представителями целой ветви власти, судебной ветви власти. На основании вот этих всех вышесказанных слов, а также нашими возмущениями, мы также обратились к депутатам Жогорку Кеңеша, мы обратились к генеральному прокурору, я лично обратился к генеральному прокурору, чтобы поставить вопрос о возбуждении уголовного дела против всех тех лиц, которые принимали вот эти незаконные решения по 26 активистам. 23 октябрда Кемпирабад ишине байланыштуу 20дан ашуун саясатчы менен активисттердин үй жайында тинтүү жүрүп камалган. 14 декабрда сот алардын көпчүлүгүн 20 февралга чейин абакта калтырды. Мындан кийин 20дай активист саясий ачкачылык жарыялап, айрымдарынын абалы кескин начарлап кеткенин адвокаттары билдирген. Жаза аткаруу кызматы ачкачылык кармагандардын баары дарыгерлердин көзөмөлүндө турганын, саламаттыгы туруктуу экенин кабарлаган. Орусия басып алган Мариуполь шаарын курууга кыргыз жарандары да тартылууда. Бул тууралуу Азаттыктын иликтөөсүндө аныкталды. Журналисттер мигранттар отурган телеграм-каналдарга байкоо жүргүзгөндө, анда Мариупольда 100 000 рубльга чейин маяна сунуштаган жарыяга туш болушкан. Азаттык жарыядагы номурга чалып көргөндө, иш таап берүүнү убада кылгандар кыргызстандыктар Мариупольга Казакстан аркылуу жөнөтүүлөрүн айтып беришкен. Андан сырткары, Орусиядагы мигранттарда бул ишке тартылып жатканын кошумчалашкан. Журналисттер өз булактарына таянып, Орусия басып алган шаарда ондогон кыргыз жараны иштеп жатканын ырастаган. Ошондой эле Азаттык Мариупольда иштеп келген кыргызстандыктан да интервью алышкан. Ал күнүнө 5000 рубль алып иштегенин ырастаган. Укук коргоочу Валентина Чөпөк Орусия Украинада басып алган аймактардагы ишке мигранттар тартылганын байма-бай айтып келет.
Чөпик белгилегендей ага буга чейин Борбор Азиялык мигранттар кайрылып, согуш таласында иштөө канчалык мыйзамдуу жана кооптуу экенин сураган. Укук коргоочу мындай учурда мигранттарга согуш таласына барбоого кеңеш берет. Анын айтымында оккупацияланган аймакта иштөө менен мигранттар орус бийлигинин кылмышына шериктеш болуп калат. 20-декабрда Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысынын Ооганстан боюнча атайын өкүлү жана Улуттар уюмунун Ооганстанга жардам көрсөтүү миссиясынын жетекчиси Роза Отунбаева Коопсуздук кеңешинде Ооганстандагы абал боюнча баяндама жасады. Бул кызматка келгенден кийин Отунбаева Ооганстандын аймактарын кыдырып чыккан. Ал 1 жыл мурун Ооганстанда Талибан кыймылы бийликти басып алгандан кийинки саясий жана адам укуктарына байланыштуу көйгөйлөр менен катар эле оң жылыштар бардыгын, алар менен кээ бир маселелер боюнча көз караш туура келбесе да, Ооган кыздары, эркектери тынчтыкта жана тең укуктуу жашашы, алардын келечеги үчүн диалогду колдоп улантуу керектигин баса белгиледи. Мындан тышкары өлкөдө мурунку бийлик тургандагыга караганда коррупция азайгандыгын, макроэкономикалык туруктуулук эң жогорку чекке 1,7 миллиард долларга жеткенин айтып, эл аралык коомчулукту Ооганстандын экономикалык туруктуулугун колдоого чакырды. Бийликке Талибан келгенден шарият мыйзамдары кабыл алынып, өлүм жазасы эл алдында ишке ашырыла турган болду. Ошондой эле кыз-келиндерге мектепте жана университетте билим алуусу коомдук жайда ээн эркин басып жүрүшү чектелди. Мунун шартында Ооганстанда аялдар нааразычылык акцияларына да чыгышты. Бирок алар күч менен басылды. Бул көрүнүштөрдү эл аралык коомчулук айыптап келет. Бириккен Улуттар уюмунун эсеби менен учурда 39 миллион калктын 20 миллионго чукулу ачарчылыкта жашап жатат. Өзбекстанда министрлик менен ведомстволордун жарымы жоюлат жана мамлекеттик кызматкерлердин жок дегенде 3/1 кыскарат. Мындай билдирүүнү 20-декабрда Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев парламентте жасады. Мирзиёев өз сөзүндө убагында жоюлуу коркунучунда турган тармактарды көтөрүү үчүн жаңы министрликтерди түзүү зарылчылыгы бар эле. Учурда жеке демилгелерге мүмкүнчүлүк берүүгө убакыт жетти деди. Өзбек лидери мамлекеттик органдарда кайталанган мекеме жана кызматтар бар экенин белгилеп, үнөмдөлгөн каражат социалдык маселелерди чечүүгө багытталарын кошумчалады. Жаңы жылда 61 министрликтин 33-ү жоюлат жана мамлекеттик кызматкерлердин саны бара-бара 35%га чейин кыскарат. Бул апта ичиндеги маанилүү кабарлар ушулар болду. Апта аяғына чейин көрүшкөнчө.